Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин көчүрмөн даярдоо планынын негизинде 0-26-26 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы менен практикалык ок атуу, 36-806 аскер бөлүгүнүн ок атуу талаасында өткөрүлдү. Өздүк курамды практикалык ок атууга чейин коопсуздук эрежелери жеткирилет. Андан соң атылуучу курал жарактардын материалдык каражаттары, материалдык бөлүктөрү жеткирилип, алар менен колдонуу эрежелерин өздөштүргөндөн кийин гана өзүңүздөр көрүп тургандай пистолет Макаров тапанчасы жана АК-74 үлгүсүндөгү куралдардан ок атуу өткөрүлүп жатат. ок атуу учурунда номер А, номер 8 байкалып барды. 13-чү нормативди аткарууга кириш. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин 2020 жылга коюлган көчүрмөн пландарынын негизинде 36-130 аскер бөлүгүнүн окуу талаасында практикалык окуу сабактар өткөрүлдү. Машыгуунун негизги максаты аталган аскер бөлүктүн жаш жоокерлерин өз багыты боюнча кесипкөйлүк тажрыйбасын арттыруу максаты көздөлгөн. Койгондо бул жака бурап, пышытып алабыз. Курал кыймылдабай турган болуш керек. 2019-2020 жылдын көчүрмөн планынын негизинде жаш адистер жыйынынын негизинен план өтүп жатат азыркы учурда. Азыркы учурда ушу жаш адистердин негизинде окуу даярдыгы өттү. Азыркы учурда азыр практикалык окуу көнүгүүсүнө келдик. Жоокерлердин арасында айта кетсем, жаш жоокерлер ушу өзүнүн алда койгон максаттары аябай жакшы. Бардыгы аракеттенип жатышат. Бүгүн ошол ок атуу борборунда ок атуу көнүгүүсүн аткарабыз. Ушул командирдик кутуча бута бар, кичинекей бутага мээлеп атканда бизде бул жактан ар жактан курал менен атсак, бул жакты мээлеп алып туруп атканда точка менен белгилейбиз биринчи. Андан кийин жылдырып туруп кайра атканда учурда ал жакты да белгилеп алабыз. Ошо менен биз тоголоктун ичине туш келе турган болсо, эң кичинесине туш келсе бул эң жакшы деген ба, андан кийинки орточосу жакшы деген ба, а бул чоң тоголоктун ичине келе турган болсо, бул канаттандыралык деген ба. Андан ары жаш жоокерлер буга чейин алган теориялык билимдерин иш жүзүнө ашыруу үчүн жоокерлер мерчемделген багытка окту таамай тийгизүүгө аракет жасашты. Атарга жоокер Бурибаев ок атууга даяр. Ок атууну башла! Жоокер Бурибаев ок атууну аяктады. Куралды оксуздандыр. Бул жерде негизинен азыр ок атуу көнүгүүлөрү өткөрүлүп жатат. Бул жакта көзгө атарлар жана атуучулар ок атып жатышат. Негизинен көзгө атарлар бул биринчи бизге аскерге келгенде аскер кызматкерлери жаш жоокерлер ок атууну аяктагандан кийин ошондо жакшы бааларды алган балдар гана тандалып көзгө атарлар болуп чыгышат. Көңүл бур. Машинага.
Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин 2019-2020 жылга коюлган күчүрмөн пландарынын негизинде жаш адистерди даярдоо сабактары түштүк аймагындагы жайгашкан аскер бөлүктөрүндө өткөрүлүп, жыйынтыгында 3630 аскер бөлүгүнүн окуу талаасында БТР, танк жана ошондой эле жүк ташуучу автоунаалар боюнча практикалык машыгуу сабактары өткөрүлдү. Бул практикалык машыгуу сабактарын өтүп жаткан механик айдоочулар келишим негизинде кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлери. Бүгүн алар 5 чакырым алыска чейин жол жүрүп, механик айдоочулар басып өтүүчү аралыктагы ар кандай кырдаалда өз тапшырмасын так аткаруу менен эле чектелбей, мерчимделген аймактагы каршылашын жок кылуу даярдыгында баа берилди. Азыр 5 чакырымга айдап келдик. Мында кыйынчылыктары деле бар экен. Мисалы айта кетсек, Зимейкадан өтүү, мен Зимейка деп коет, мына толкумдан өтүүдө танканы биринчи жолу айдаганда бул толкумданууданбы, ошол жерлерге барганда өзү ылдамдыкты түшүрбөй айдап өтүп кетиш керек экен. Биз түшүрүп алып аттык. Мындай айтканда өзүбүздүн кызмат менен сыймыктанабыз. Танка айдоо негизи өзү жаш бала кезде кыялданып ойноп жүргөнбүз. Эми мына өзүбүзгө Кудай буйруптур, ушинтип эмгектенип атабыз. Бул машыгууга алгачкы ирет тажрыйба арттырып жаткан катардагы жоокерлердин бири жүк ташуу автоунаасынын айдоочусу. Ал аскер кызматына келгенге чейин атайын билимге ээ болгондугуна байланыштуу бул кызматка дайындалган. Мен 3630 аскер бөлүгүндө кызмат кылам. Айдоочулук күбөлүгүм бар болгондугуна байланыштуу бул жака аскерге келгенден кийин ошол унаа айдоочулукка мени тандап алышты. Азыркы учурда ошо айдоочулук унааны үйрөнүп, практика жүзүндө азыр полигондо үйрөнүп жатабыз. Мен Ош облусунун Өзгөн району Куршак айылына салам жолдойм. Үйдө апам Үрүнүса, атам Сайпи, ошолорго салам жолдойм. Тууган уруктарыма жана Кыргызстан элине. Огонь! Быстрее!